Бөлөк комитет отурган ушул так маалымат керек да. Азырынча жаныбызда жок да. Кайсы министрлик бар айтсаңыз, освоить ете албай калган ушул жерде. Ушул жерде кимиси освоить ете албай калды? Транспорт министрлиги. Жооп берсинчи, кана транспорт министрлиги ким бар? Эми күн тартибинде бирок бул Өкмөттүн өкүлү жооп бериңиз. Эмне себептен транспорт министри освоить албай атып, акча, бюджеттен акча бөлдүрүп атпайсыңарбы? Каржы булабы жок, балык чукорунун жолун баштап, анан азыр бюджетте акча жок деп бизден суранып атпайсыз. Мен түшүнбөй атам да, силер освоить эте албай атып, анан акча издейсиңер. Бул кандай бул көрүнүштүү эмне? Туура айтасыз, бул негизги баягы өнүктүрүү бюджети программа госинвестиция. Ал бюджет бекитилип атканда бүт ошо өткөн ратификациялардын баардыгын биргеликте ар бир министрлик аркылуу өтүш керек да. Мисалы, азыркы бул промышленностьтун Госкомитет по промышленности и энергетика бул кишинин айтышуунда бизге бюджетте бекитип бергениңерде 10,5 миллиард акча бөлүнөт да. Ошо айтып атканыңыз туура, где-то 128-130 тегерегинде миллион сом акча бул өзүнүн текущий бюджет болсо, где-то бир 10,5 миллиард 10,5 миллиард бул ошо ПГИнин акчасы болот. Өнүктүрө албай баягы освоить эте албагандар бул ар кандай себептер менен болуш керек. Себебин эми так билишиңиздер керек. Эми бул мыйзам да биз мыйзамды азыр эң негизги мыйзам. Өкмөттүн өкүлү, мен сизге да айтып атам. Бул мыйзам менен биз 1 жыл жашайбыз. Биздин мамлекетибиз жашайт. Бул прогноз эмес, закон айтып, кечеден бери айтып атабыз. Мына 23 миллиард 321 миллион сом менен дан дефицит менен алып келдиңер. Канча процент ички дүң продукцияны түзөт бул? 4,7%. А бул МВФтин требованиясы кандай? Сырткы карыз боюнча? Неме, дефицит бюджет боюнча? Дефицит боюнча 2016 жылы МВФ 4,5. Силер канча? Биздики болсо 4,9 киргиздик 16 жыл. Ал эми 17 жыл боюнча мына жакында 16 жыл боюнча канча зыян тарттыңар ошо пароктон өтүп кетип? Жок, зыян тартуу деп Канча акча келбей калды ошонун себебин айтсаңыз? жок, эгер уруксат этсеңиз, жарым жылда обзорная миссия МВФ деген болот. Ал келип жарым жылда текшерип турат, карап кандай аткарылып атат, өкмөт өзүнө алган обязательстволордун аткаруусу кандай болуп атат деп. Жакында миссия келип кетти. Биз аларга бүт баарын түшүндүрүп бердик. Миссия менен дагы эле сүйлөшүүлөр улантылып атат. Акыркы чечимге келе элекпиз. Бирок болсо жана акчалар түшпөй калат деген коркунуч жок. Анткени биз миссияга эмне себептен кандай себептер менен киреше азайып атат же чыгаша көбөйүп атат, бүт баарын түшүндүрүп берип атабыз. 17 жыл боюнча дагы сүйлөшүүлөр улантууда акыркы цифрага келе элекпиз. Кече эле Адылбек Алишевич айткан 13 миллион доллар коркунуч бар. Бизге акча келбей калат деп бизге айтканда, ошон үчүн ошол эле Адылбек Алиевичтин жакшы сөзү бар. Биздин өзүбүздүн кирешелерибиз менен чыгашаларыбыз өзүгө жетерлик. Биз дефицит бюджетси жашасак болот деп айткан. Эми силер жөн эле баягы карызды көбөйтүүнүн себеби да дефицит бюджет деген туурабы? Финансылык тилде алгандан сырткы карызды көбөйтүп эле да. Силер ошондой эле алып атпайсыңар. Мамлекеттик мына жол курабыз деп киргизип алып туруп, жолду освоить этпей калды деп атасыңар. Бул кандай түшүнбөй атам да. Андан бюджеттен кайтып дайыма ошол министрлериңер ыйлайт. Бизде акча жок, бюджетте акча жок, жетпейт. А силер келген акчаны освоить эте албай мына олтурасыңар. Өзүңөр айтып атасыңар. 9 миллиард освоение болбой калды. Калдыктар себеби эмнеден? Калдыктан жылдан жылга калдыктын себеби эмне? Айтсаңыз болот. 8 былтыр канча калдык калды мына? 2015-тен 2016-га. Калдык акчаларды айтыңызчы канча? 1 январга карата калдыктар 11,9 миллиард сом болгон. Буну бирок болсо бөлүп айтыш керек. Россия грантынан 2,4 миллиард сом, Турция кредитинен 260 миллион сом. Мен түшүндүм. Жеруйдан 4,7 миллиард сом, анан спецсредстводан 3 миллиард сом. Түшүндүм. Улукбай Касамадинович, ушул калдыктар боюнча сиздер катуу текшеришиңиздер керек да. Себеби бул айтып кетсеңиз Минфиндин өкүлү. Бул кай жактын калдыгы калды, кайсы эмне проекти калды, кайсы министерствонук, эмне себептен бул эми освоить эте албай калган акчалар да, туура өзүңүз айтып аткандай. Алар силер ошол эле эмки жылга башка багытка буруп жиберип атасыңар да. Жанагы 21 миллиард ошоно келген Улукбек Касамадинович. Эми бюджетти планируют эткенде туура планируют этпей, бул мыйзам, негизги мыйзам болуп атат.
Биз мыйзамды баягы оюнчуктай эле көрүп калдык да уже. Бүт алган обязательстволоруңар дагы айтып атам. Мына 17-жылгадан коюп келсиңер, эми кичине уялып азайтыпсыңар. Бизде өсүш жок, быйыл бул бүт артка кетти. Бүт министрликтерди алсак, мына баары минус менен кетип атат.